2025 Кыргызстандын үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо системасы күчөтүлдү. Үй бүлөлүк зомбулукка барган адамдарга көзөмөл жүргүзүү үчүн электрондук бийликтер менен мобилдик колдонмолор киргизилди. Бул коюлган чектөөлөрдүн сакталышын көзөмөлдөөгө, жүрүм-турумун кыймылын байкоого жана мыйзам бузуу учурларына алдын ала жана ыкчам чара көрүүгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда убактылуу коргоо ордеринин шарттарын аткарбаганы үчүн оңдоп түзөөчү программадан өтүүдөн баш тарткандыгы, электрондук байкоо жүргүзүү менен тыюу салууларды жана чектөөлөрдү аткаруудан баш тартуусу үчүн жоопкерчилик күчөтүлдү. Административдик камакка алуу мөөнөтү 14 суткага чейин узартылды. Бул формалдуу эмес, реалдуу коргоону камсыздоого багытталган чаралар болуп эсептелинет. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу максатында пробация органдары тарабынан адамдардын зомбулук жасаган адамдын терс мүнөздөгү жүрүм-турумун өзгөртүүгө багытталган коррекциялык программадан өтүүсү бекитилген. Бул өзгөртүүлөр мыйзамдык деңгээлде бекитилди. Мыйзамга Кыргыз Республикасынын президенти 2025 жылдын 15 октябрында кол койду.